Биз азыр Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылына кире бериш жеринде турабыз. Көрсөтүүбүздө ушул жерден чыккан мыкты спортчулардын жана машыктыруучулардын ийгиликтери менен машыктырууларын толук чагылдыра албасак дагы кыскача чагылдырып өтмөкчүбүз. Көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен болуңуздар. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз жогоруда айткандай Кызыл Өзгөрүш айылынан чыккан спортчуларды, машыктыруучуларды сиздерге чагылдырмакчыбыз. Алгачкы сурообузду ушул Кызыл Өзгөрүш айылынын спортчусу, Кыргызстандын сыймыгы болгон Азизбек мырзанын ушул сыйлыктары менен бөлүшүп баштасак. Мен өзү 2014-жылы Бишкек шаарындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык мурунку политех Исхак Разаков атындагы университетти аяктап, ушул айылга келгенимде, мындайча айтканда, спорттун акыбалы өтө оор эле. 2014-жылы кыргыз күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатын утуп, спорттун чебери деген наам алдым. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына ошондон жолдомо алгам. Универсиадаларды уттук, кыргыз күрөш боюнча 2-3 жолу. Экинчи орунду алып жүрдүк. Иши кылса кыргыз күрөш боюнча деги эле жакшы жыйынтыктарды көргөзүп айылга келдик. Ушул айылдагы спортту алдыга жылдыралы, айыл жаштарын ойготолу, айыл жаштарды наркомания, спирт ичимдиктеринен, башка нерселерден, жаман нерселерден алыстатып, ушул спортко тартуу менен айыл жаштарын алдыга сүйрөлүү деген максатта ушул жолду тандап машыктыруучу болуп эмгектенип калдым 2014-жылдан бери. Ушул жаштар, айыл жаштарынын арасынан эле силер эле утасыңар көчмөндөрдү, башка ким утмак эле деген настройлорду берип атып, Спартакиадага Жалал Абад областынын курама командасын алып бардым. Кара-Балта шаарында өттү. Тарыхта Жалал Абад областы кыргыз күрөштөн биринчи орунду утуп көрө элек экен. Кыргыз күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты. Отбор көчмөндөр оюндарына тандоо туру болчу. Көчмөндөр оюндарынын тандоо туруна ушул айылдан балдарды команда түзүп бардым. Полный барганда 12 бала баргам. 12 баладан 2 балам финалга чыкты. Башкасы утулду. 2 бала финалга чыкты. 60 кг салмак, 55 кг салмакта Алымкулов Сыймык деген 2000-жылкы төрүлгөн 11 класста ошондо финалга чыгып, ал эми 60 кг салмакта Эсенбекул Амангелди аттуу окуучубуз 97-жылкы эко финалга чыкты. Финалдык беттеште Алымкулов Сыймык финалдык беттеште өзүнүн очко аркылуу уткузуп экинчи орунду алды, бирок Кыргызстандын курама командасына кошулду. Ал эми Эсенбекул Амангелди аттуу улуубуз биринчи орунду алып, Кыргыз Республикасынын спорттун чебери деген наам алып, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жолдомо алды. Азыркы айтып кеткен Эсенбекул Амангелди деген окуучум 60 кг салмакта 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына биринчи орунду ээлеп, алтын медальды багындырды. Российской Федерации Роман Сагалаков, представитель Хакасии. Ну и его соперник Эсенбекул Амангелди из Кыргызстана. Почти ровесники, два спортсмена, 97-го года рождения Амангелди, 98-го года рождения Роман. Роман, напомним, сейчас вышел с красного угла. И в финале, в данной весовой категории, в финале своего соперника ожидает Мейиржан Берекетов, и его соперником становится Амангелди Эсенбек Улу из Кыргызстана. Досрочная победа на 9-й секунде. Эсенбек сумел провести, Эсенбек Улу, то есть сумел провести прием таза. Поздравления в сторону Амангелди. 2 жыл болду тренировкага болуп келип баштаганыма. Айтмырзалуу Азиз агайымдын салымы чоң, өтө чоң. Айтмырзалуу Азиз агайым болбогондо бул даражага жетпейт болчук. Мен эле эмес, өзгөрүштүк балдардын баары ушул даражага жетпейт болчу да. Агайыбыз келип, ушу өзгөрүшкө чоң салым кошту. Келечекте буюрса 2020 Кыргызстандын чемпиону болуп, 2020 Түркияда көчмөндөр өтөт, ошону утабыз деген жакшы ойлор бар. Азияны утабыз деген. Кыргызстан желегин дүйнөдө желбиретебиз деген. Ушул бул жерде турган сыйлыктар, медалдар, кубоктор бул сиздин эмгегиңиз да. Ушул кандай эмгекти талап кылды? Анан ушул спортко келип калышыңызга ким себепкер? Бул кубоктор, бул медальдар, бул диплом, грамоталар оңой менен келген жок дистибетинде. Чындыгында өтө эмгекти талап кылып, ошол эмгектин аркасында келди. Мына Кудайга шүгүр, мамлекет ар дайым колдоп турат. Мына
жыйынтык жакшы эле берип жатышат, бирок ушундай нерсе, мисалы үчүн министрликтен болсо, же болбосо премьер-министрден болсо, биз дагы сүймөкпүз да. Дагы алдыга жылмакпыз. Демек мамлекеттен ушундай стимул катары бир нерселер. Стимул катары берип турса. Бул жерде балдар чынында көп келет экен. Залдын сууктугуна карабай. Ушул залга мындай мамлекет тарабынан жардам берилеби? Залыңыз чынында суук экен да бир аз. Эми негизи эле мамлекет колдоо көргөзсө, мамлекет заманбап зал тургузса, жылуу. Мындан дагы мындайча айтканда көбүрөөк деңгээли, чоңураак бир жыйынтык көргөзмөк белек результат деп ойлойм да. Эми ага да карабастан өз берде 4 группа машыгат, ошонун азыр бир группасынын сааты ошол азыр бир группа өтүп атат. Ушул суукка карабай ушул айыл жаштары келип ушул жерде эмгектенет. Жогоруда айткан Амангелди. Ошол чемпиондор да ушул залдан чыккан. Мына Эсенбек уулу Амангелдибиз, мына эмени ушул залдан ушу машыгып, ушундай эле мына. Муну ушундай эле кичинекей бала болчу. Ушундан талыкпай эмгектенип жүрүп, мына жогорку мындайча айтканда дүйнөлүк деңгээлге чыкты азыркы мезгилде. Азыр ошол кыргыз күрөшүнүн ыкмасы да, кыргыз күрөшү, кыргыз күрөш. Азыр ошо кыргыз күрөшүнүн ыкмаларынан ыкмалардан көргөзүп бербейсизби? Ошо машыгуулардан да. Хорошо, азыр мен кийип, формамды кийип, кыргыз күрөштүн бир 2 ыкмасын көргөзүп берейин. Переворот кеттик, переворот жасайбыз сразу эле. Оң тизеге алып чабуу деген ыкма бул. Оң тизеге алып чабуу деген ыкма. Оң тизеге алып чабуу бардык күрөштө пайдаланылат. Эйлек күрөш, алыш күрөш, белбоо күрөш дегеле бардык күрөштөрдө пайдаланат. Азыр оң тизеге алып чабат, карап турабыз. Стойка. Ар дайым оң бут алдыраак, сол бут аркараак. Курду кадимкидей эле бук капталдан кармайбыз, курду каптап. Бирок колду оробойбуз, свободный кармайбыз, жөн гана. Ушул жерден кыргыз күрөштүн оң тизеге алып чабуу деген ыкмасын азыр көргөзүп берет. Кана иштейбиз, даярданабыз, кеттик. Бул оң тизеге алып чабуу ыкмасы. Ал эми ушундан айырмаланып, кыргыз күрөш башка күрөштөрдөн айырмаланып, колду сыртка ашырып алсак да болот. Мына колду сыртка ашырып, мына үстүнөн. Колду сыртка ашырып, мына бир кол курда болуш керек кыргыз күрөштө. Бир кол свободный жүргөнгө кыргыз күрөш уруксат берет. Ушул жерден мына башка күрөштөрдөн айырмаланган кыргыз күрөштүн бир прием көргөзүп берейин. Ушул жерден оң жамбаш, колду сыртка ашыруу ыкмасы менен оң жамбаш чабуу. Карап турабыз. Мына. Бул кыргыз күрөштө алыш күрөштөн айырмаланып бир колун чыгарса боло берет экен да курдан, демек. Бул башка күрөштөрдөн айырмаланып, бир кол курда болсо болду, бир кол свободный кармашканга уруксат берет. Экөөнү тең кой берсе болбойбу? Экөөнү тең кой берсе кыргыз күрөштө очко алдырат, 1 очко. Сөзсүз бир кол, бир курда. Курду бир кол менен кармап жүрүш керек, сөзсүз. Свободный күрөш, свободный. Ушундан бир ыкма. Алыш күрөшүндө же болбосо ошол эле бийлик күрөшүндө деле тизеге алуу ыкмалары барбы? Жамбаш ыкмалары. Бардык күрөштөрдө бар, бардык күрөштүн ыкмалары. Эми чындыгын айтканда, белбоо күрөш болуп атпайбы? Мына көчмөндөр күрөшкөн белбоо, барбана поясной барба деп ар кайсы күрөштүн ар кайсы ыкмалары менен гана айырмаланат. Кур күрөштө, жалаң кур кармап күрөшү. Бул жерде бири-биринен приемдор окшош эле болгону, бири-биринен айырмаланганы, мисалы үчүн алыш күрөштө, лейлек күрөштө 2 колду ороп, анан прием жасаса, мында бир колду чыгарып алып жасасаң болот. Ошого уруксат берет. Мунун кыргыз күрөштүн алардан айырмасы ушул. Айырмачылыгы тигил күрөштөрдөн ушул. Эми бул жерде жеринен айырмасы барбы жокпу? Мисалы, айрым турнирлерде көрүп калам, ошо курган мындай колун 2 ороп кармаганда. Негизи башка күрөштөрдө колду мисалы үчүн могул жерден оротуп туруп карматат. Кыргыз күрөшүндө муну эч качан оротпойт, мындай кармайт. Бирок кыргыз күрөш уруксат берет правиласында. Систоктон кийин, систок кеткенден ороп алсаң, ороп алса болот. Систок кеткенден колду ороп алса болот. Систок кеткенден каланды ороп алса болот. Мында мындайча айтканда, бул колду чыгарып эркин күрөш да. Мында кыргыз күрөштө таза жыгуу, чабуу өтө кыйын. Өтө мыкты чеберчилик керек бул жерденчи.
Сизге рахмат ушунча бизге өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, ушинтип ыкмаларды көргөзүп, машыктырууларыңызды көргөзүп, биз албетте сизге башка убактыбызды бөлүп келебиз. Ошо сиздин спортуңузду, ошо кыргыз күрөшүн, ошо сиздин спортчуларыңызды толугу менен тартып чыгарганы келебиз. Азыр атайын Кызыл Өзгөрүш айылынын спортчуларын эфирге чыгарабыз деп келгенбиз. Азыр ошол волейболчуларга дагы барып, сөмкабызды улантсак. Сіздерге рахмат. Рахмат сизге. Сіздерге рахмат. Давай тұрабыз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз азыр көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштадык. Бул жерде Кызыл Өзгөрүш айылынын волейболчулары машыгып жаткан учуру, анда эмесе көрсөтүүбүздү улантсак. Güt, bir-birini güdüt. Жақшы, жақшы. Секір. Бұл жерден келіп секірдің бе? Секір түшкөндөн кейін мындай келіп секірбе кайра. Мындай, сразу бияка мындай жылып турган секір блоку мындай. Мындай келіп адаш отпайды, буттар мындай түш алып калат. Андай эмес. Мындай аттап тур секиргин. Чогуу мындай. Мындай аттап тур секиргин. Минтип келгенче тиги жактан калып калат өзүңөр. Мындай чоң аттап, бияка капталга аттап секиребиз. Баштадык. Атта, чоң атта капталга. Жакшы, жетишебиз. Gel, yetiş. Бұл өзім бала кезімде шу волейболға аябай қызыққам. Шу айылдағы ағаларымыздың шу ойнағандарын көріп өзім аябай қызықчым. Андан кейін шу волейболға өзім шу мектеп учурунда барып ойнап жүрдүм, спартакиадаларга катышып жүрдүм. Ошол жерден улам оюндарды көрүп, өзүмдө кызыгуу пайда болду. Анан кийин өзүм ушул ойноп жүрүп, баягы биздин волейбол деңгээли башка райондорго салыштырмалуу кичине биздики артагыраак болчу. Анан ушуга өзүм да мындай кичине бизде ушундай балдар чыкса деген ой нерсе жүрөктө бар болчу. Анан ушуга өзүм бир ушундай балдарды чыгарайын деген ниетте болуп, анан ушул жерге биринчи балдарды чогултуп, айылдагы мындан 4 жыл мурун балдарды чогултуп, ушул ата-энелеринен сурап келип, балдардын баарын чогултуп, анан ушул тренировканы өтүп баштадык. Кыргызстан биринчи жолунда байгөөлүү орундарды алып, айыл элин сүйүндүрүп, айылдын атын алыска таанытып келатат. Буларга мен ойлоп кетем, азыркы учурда иштеп аткан биздин жаш машыктыруучуларыбыз аябай салымы чоң, өздөрү шаарга барып билим алып, өнөр үйрөнүп келип, күрөштү, волейболду, Айтмырзалы Азиз, Келдибек волейбол сүйүнүбүз өз салымдары кош айылда жаш өспүрүм балдарды спортко тарбиялап, жакшы жакка үндөп салымдарын кошуп атат. Ошол эле Өзгөрүш айылында негизи таза абалуу жер. Буларды дагы тарбиялаган болсо мыкты спортсмендер чыгат деп ишенем. Мен өзүм Ош шаарында грек-рим күрөшү боюнча машыктыруучу болуп иштейм. Ал жактын шарттарына салыштырмалуу бул жакта шарт аябай катаал болсо дагы, ошо эмгектенип кыштын күнү суук болсо, суук залда машыкса дагы, жайдын күнү иш менен алек болуп тала жумуштар болсо дагы, ошол убакыт бөлүп спортчулар, жаш балдарыбыз ийгиликтер жаратып атат. Ата өтө кубанычтабыз. Балдар азыр бүгүн жаңы ыкма менен өтөбүз. Мында азыр мен көрсөтүп берем. Бул ыкмада чабуул, анан кийин защита, коргонуу тозуу, анан пас коюу да бар. Үчөөбүз эле бир жерден ойнойбуз, бирок ошол үч нерсени тең чогуу бир техникага камтыйбыз да. Ошону полный. Үч нерсени тең бир жеке камтып алабыз. Азыр мен көрсөтүп берем силерге. Сен кое турсуң кеше. Мен бияка өтөм. Карап турасың, ушуну үчкө бөлүнүп, бардыгыбыз кайталайбыз. Сен бересиң мага. Мен
чабам, аз тупту. Мен чабам, сен бул жака өтүп, тиги тозгондо дагы пас көтөрөсүң, мен чабам, сен тозосуң. Ушундай болот, карап тургула азыр. Баштадык. Биринчиде албетте кыйынчылыктар болду, кичине. Айыл жергесинде бардык эле ата-энелер спорт түшүнөрбөйт. Ал дагы айыл жергесинде баягы жумуш, иш көп болгондуктан, мал чарба, эгин, ушул нерсе көп болгондуктан бул кичине бизге карама-каршылык болуп атты. Бирок ал нерселерге дагы баарын жеңдик. Агаларыбыздын ушул жерде жардам менен ушундай спорт залдарды салынып, инвентарлардан кыйналып аттык. Ал жагынан да ушул өзүбүз аракет кылып, жаныбыздан чыгарып, ушул инвентарларды алып, ушундай топ сеткаларды өзүбүз алып, акырынан кылып аттык. Ошол азыр кичине балдарда жылыш бар мурункудан. Жакшы спортсмен болбой калышы мүмкүн, бирок жакшы адам болушка милдеттүү деген ушундай уран менен, тартип менен ушундай ушул жерде өзүбүз кичинеден аракет кылып. Өзгөрүш айылы азыр райондо жакшы. Өзүбүздүн район айралык курама командалар оюнунда биринчи местоларды багындырып атабыз. Призовой местолардабыз постоянно. Анан ушул окуучулар арасында ушул өзгөрүштөн, ушу айылдан, Токтогул район ичинен ушул областтык оюнду спартакиаданы, андан кийин республикалык спартакиаданы жеңип келдик. 2 жылдан бери ушул нерсебиз 2017-2018 окуу жылдарында ушул республикалык деңгээлдеги спартакиаданы ушул биздин ушул жердеги залда машыккан окуучулардын жардамы менен жеңишке жетип келдик. Өзүбүздүн өлкөбүздүн намысын коргогон спортсмендерди чыгарабыз деген максаттабыз. Ушул баардыгыбыз жалпы балдар менен да чогуу ошол нерсе баарыбыздын жүрөгүбүздө бар, Кудай кааласа. Биз жакта спорт Кудайга шүгүр азыр өнүгүп жатат. Айрыкча кыргыз күрөш боюнча мына Азизбек Айтмырзаұлы келгенден баштап шартыбыз жок болсо дагы балдарды машыктырып, областтык деңгээлден чыгып, областтык деңгээлден өтүп, азыр республикалык деңгээлде дагы биринчи орунду алып келип атышат. Волейбол оюнунан айта кетсем, волейбол оюну боюнча дагы мынакей областтык деңгээлге чыгып, ошол эле мезгилде областтан республикалык деңгээлге барып, 2 жыл катары менен ошо биринчи орунду багындырып жатышат азыркы балдар. Бирок шартыбыз өтө эле начар, бирок өтө начар дебей, эчке болсо да тренировка кылдырып, машыктырып дегендей. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Кызыл Өзгөрүш айылынан кандай спортчулар чыгып жатканын, кандай спортчулар биздин өлкөгө зор салым кошуп жатканына күбө болдуңуздар. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча.